НТС-те жумалык студияда Миржан Балыбаев. Саламатсыздарбы? Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. 2019 жылы конституциялык реформа өткөрүү керек. 25 жылда 9 жолу өзгөртүлгөн конституцияны эми дагы бир жолу оңдоп түзөө керек деп жатышат. Өлкөнүн башкы мыйзамын реформалоону президентке парламенттин мурдагы төрагасы Шеримкулов сунуштап жатса, курултайдын катышуучулары талап кылышты. Азыркы конституция боюнча парламенттик башкаруу болгонго бүт негиздери түзүлгөн да. 10-жылы ошондой кылып биз ошондой негиздерди конституциялык кеңешме конституциянын долбоорун иштеп атканда ошондой негиздерди киргизгенбиз. Жаманды жашырып, жакшыны ашыра айтуу керек. Депутат Акылбек Жапаров жаман жаңылыктарды жалаң кыргыз тилинде жарыялоону сунуштап чыкты. Орус тилинде. Биз орус тилдүү туристтердин эң көп катмары бизге келип атат. Анан англис тилинде биз Кыргызстан жөнүндө жакшылыктарды деле жазып, биз кандай кооз экен, кандай жакшы адамдарыбыз бар, тамагыбыз таттуу, суубуз таза деген сөздөрдү жазсак туура көрүп атам да. Салтты колдош керек да. Малды багабыз, эмнеге багабыз малды? Ушундай жакшылыктарга мал союлсун, элден батасын алсын деп ошого жараша союлат да. Миллиардтаган доллар айланган индустрия. Тоябрь деген атка конгон күздүн 3 айы. Үйлөнүү үлпөттөрү, мааракелерди жана аштарды өткөргөн кыргызстандыктардын көпчүлүгү карызга батып жатышат. Тойго баратканда 2000 сом менен баргандан уяласың. Себеби дегенде ресторанды жапсын деп ойлойсуң, той ээси баягы кандайдыр бир кыйын учурда калбасын депчи. Анан шоу жана башка программаларын эске алып жок дегенде бир 5000 сом менен барасың да. Өлкөбүз өз алдынча болгондон бери реформа деген сөз оозубуздан түшпөй келе жатат. Ар тараптан жаңыланып өзгөрүүгө тынымсыз аракеттенип келебиз. Өткөн жумада дагы бир реформанын зарылчылыгы айтыла баштады. Өкмөттүн жана парламенттин мурдагы жетекчилери менен болгон президенттин жолугушуусунда кыргыз саясатынын аксакалы Медеткан Шеримкулов конституцияны жаңылоо керектигин айтып чыкты. Аны улай бул тууралуу Сооронбай Жээнбековдун алгачкы 1 жылдык ишине канааттанган курултайда дагы сөз болду. Анын жыйынтыктоочу чечиминде 2019 жылдын 7 апрелине чейин кеңешме чогултуп, өлкөнүн башкы мыйзамын өзгөртүүнү баштоо талабы жазылган. 25 жылдан бери Кыргызстандын конституциясы 9 жолу өзгөртүлдү. Ар дайым анын мурдагы варианты туура эмес болуп калганы айтылып, өлкөнүн өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк бербей жатат деген оңдоолор болууда. Өзгөргөн сайын бийлик бутактарынын биринин ыйгарым укуктары көбүнчө президенттики күчөтүлүп келди. Азыр дагы 2 жыл мурдагы конституциялык реформанын кесепеттерин жоюу керектиги айтылууда. Биринчи баш мыйзамды иштеп чыгып кабыл алган легендарлуу парламенттин төрагасынын айтымында Кыргызстан же толугу менен парламенттик же толук кандуу президенттик башкарууга өтүшү керек. Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчысы болгондон бери өлкөнүн келечеги парламентаризм экенин ар дайым айтып келүүдө. Өлкөбүздүн соңку 25 жылдык тарыхы көрсөткөндөй, биздин бийлик мыйзам менен жашагысы келбей калганда ал мыйзамдарды өзгөртө баштайт. Айрым юристтердин пикиринде азыркы конституцияда, ал тургай анын буга чейинки редакциясында дагы жазылган ченемдер так бурмаланбай аткарылса эле, мамлекет парламенттик башкаруунун жолуна түшмөк. Биз мыйзамдарды жазганды үйрөнүп, бирок аларга баш ийгенге үйрөнө албай жаткандайбыз. Саясий маданияты, мамлекеттик башкаруу институттары биздикинен кыйла өнүккөн өлкөнүн башчысы мындан 150 жыл мурда айткандай, начар мыйзамдар жана мыкты жетекчилер менен өлкөнү башкарса болот, бирок чиновниктер начар болсо, анда эң мыкты мыйзамдар дагы жардам бере албайт. Жыйырма 7 жыл ичинде Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү үчүн 9 жолу референдум өткөрүлдү. Анын көбү Акаевдин маалында болуп, баш мыйзам аркылуу президенттин шайлоо мөөнөтү узартылып, бийлиги күчтөндүрүлүп турган. 5 жыл ичинде эле Бакиев баш мыйзамды 2 жолу өзгөртүүгө жетишкен. 9 жол өткөн бүткүл элдик добуш берүүнүн ичинен шайлоочулардын активдүү катышканы 1996 жылы. Ал эми эл аз келгени 2016 жылкы референдум болду. Апрель окуясынан кийин өлкөгө президенттик башкаруу кереги жок экен. Парламенттик
системага өтөбүз деп Кыргызстанда кайрадан жаңы конституциянын редакциясы жазылган. Бирок 6 жыл ичинде баш мыйзам толук иштебей, өтөөсүнө жеткен жок дешет эксперттер. Анткени президенттин бийлиги алсырабай, тескерисинче күчтөнгөн. Президенттин ыйгарым укуктары кыскарганы менен президент баары бир баягы күч алып турду да. Анткени саясий шарт ушундай болуп калды. Саясий өбөлгө түзүлгөн жок да. Парламенттик республика болуш үчүн парламент күчтүү болуш керек. Чынында бийликтин баары премьер-министрде болуш керек. Өзүңөр байкап көрсөңөр, кайсы 12-жылы эле Бабанов премьер-министр болуп шайлаганда ошол конституция боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарын так аткара баштаган да. Мисалы сырткы саясатты дагы, ички саясатты дагы өз колуна алып, өз алдынча президенттен көз карандысыз өз алдынча саясат жүргүзүп баштаганда эмне болду? Атамбаев бийлигин кызганды дагы, Бабановду алып түштү бийликтенчи. Эгерде ошондо ошол калыпта кала турган болсо, жакшынакай болуп эле өнүгүп кетмекпиз да. 2019 жылы конституциялык реформа өткөрүү керек. Өткөрсө деле өткөрбөсө баягы мамайдын көрү деп. Кеп конституцияды өзгөрткөндө эмес. Кеп конституцияны сактаганда да. Толугу менен реалдуу түрдө конституция боюнча дагы биз толугу менен президенттик мамлекетпиз. Бирок соңку мезгилде Кыргызстан толук кандуу парламенттик же президенттик болбой ара жолдо турат деген пикирлер басымдуулук кылууда. Азыркы конституциянын чийки жерлери көп болгондуктан бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталбай жатат. Андыктан өлкө дагы бир референдум өткөрүп, башкаруу формасын так даана аныктап алышы керек дейт легендарлуу парламенттин төрагасы. Мамлекетти элең салам башкаруудан чыгарып, өлкөбүздүн туруктуулугун чыңдап, экономикалык кубаттуулугун көтөрүү үчүн 2019 жылы конституциялык реформа өткөрүү керек. Элдин ой пикирин угуп, мамлекетти башкаруунун формасын тактап, президенттик же болбосо парламенттик бийликтин формасына толук өтүп, ар бир бийлик бутактарынын эл алдындагы жоопкерчилигин тастыктап, аныктап, стабилдүү башкарууга өтүшүбүз керек. 2020 жылдагы парламенттик шайлоону жаңы конституциянын негизинде, анда парламенттин орду жана ролу, депутаттардын саны жана сапаты жана башкалары тастыкталышы керек. Медеткан Шеримкулов бул пикирин 20 ноябрь күнү президент Сооронбай Жээнбеков экс-төрагалар жана мурдагы премьер-министрлер менен жолукканда айткан. Ал жыйындан көп узабай эле конституциялык реформа жүргүзүү зарылчылыгы курултайда дагы бийликке коюлган талаптардын бири болду. 19-жылдын 7-апрелден кийин конституциялык реформа боюнча конституциялык кеңеш өткөрүлүп, анын жетекчиси болуп бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбеков Курултайда конституцияга өзгөртүү киргизүү эмес, баш мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алуу сунуш айтылды. Бул боюнча азырынча парламент, өкмөт жана президенттик аппарат үн ката элек. Андыктан бийлик бутактарынын конституциялык реформа боюнча пикирлери белгисиз. Бирок мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков эл аралык институттардын өкүлдөрү менен жолугушууда парламентаризмди жактаарын жана Кыргызстан ишин ушул багытта улантаарын айтып келет. Эки революция болду. Ошонун баардыгы ушул парламентаризмдин диктатуранын талашынан келип чыккан мындай болгон окуя деп эсептейм. Биздики азыр Кыргызстан жолу тандады. Бул парламентаризм системасы, демократия жолу. Биз буюрса жолдон кайтпайбыз. Парламентаризмди өнүктүрүү үчүн конституциялык реформага баруунун деле кереги жок дейт мурдагы судья Клара Сооронкулова. Анын айтымында азыркы баш мыйзамдагы бардык пункттар кынтыксыз аткарылса эле, өлкөдөгү башкаруу формасы өзү аныкталып калат. Азыркы конституция боюнча парламенттик башкаруу болгонго бүт негиздери түзүлгөн да. 10-жылы ошондой кылып биз ошондой негиздерди конституциялык кеңешме конституциянын долбоорун иштеп атканда ошондой негиздерди киргизгенбиз. Мисалы алып көрөлү, мына буга чейин президент деген конституциянын гаранты, адам укуктарынын гаранты, анан тышкы жана ички саясаттын негизги багыттарын белгилейт деп абдан көп ыйгарым укуктар берилген президенткечи. Ошол ыйгарым укуктардын жарымынан көбү жоюлду. 10-жылы жарымынан көбү жоюлду. Азыркы күндө президент деген бул мамлекет башчысы жана эл биримдеги саясий бийликтердин биримдигинин символу деп эле айтылып турат да, ыйгарым укуктары аз. Биз конституцияны өзгөртүп эле келатабыз. Бирок аягына чыгара албаганыбыздын белгиси дагы эле кайра конституцияны өзгөртүш деген маселе чыгып атат. Бирок ошол учурда айтып коюш керек, мен билгени Сооронбай Шариповичтин бул боюнча конкреттүү позициясы бар.
Кыргызстанды парламенттик өлкөгө айландырам, парламенттик демократияны курабыз деп айтып келатабыз. Туурабы? Биринчи кезекте ошо конституцияны кабыл алган, бүгүнкү күндө иштеп аткан конституцияны так аткарганга көнүшүбүз керек окшойт деп турам да. Ошол жакта чоң кемчиликтер бар. Билерманбыз, баарыбыз тең эле конституциянын атасы болбуш керек. Кыргызстанда менимче конституция жазып, конституциянын атасы болбогон киши аз окшойт деп калдым, өзгөчө саясатта жүргөндөр. Бирок ошону аткара билген кишилер андан көбүрөөк болсо, ошондо жашоосоң болот да. Бирок конституциялык реформаны демилгелеп жаткандар мындай ойго кошулбайт. Алардын пикиринде азыркы баш мыйзамда парламент менен премьер-министрдин бийлигин күчтөндүргөн ыйгарым укуктар жетишсиз болуп калган. Кыргызстан толугу менен парламенттик башкарууга өткүсү келсе, анда президенттин ыйгарым укуктары дагы кыскартылып, ал Германиядагыдай символикалык статуска гана ээ болушу керек экен. Парламенттик мамлекетте президенттин колунда укук коргоо органдары болбойт. Президентте эч кандай полномочия болбойт. Президентте бир гана нерсе болот. Элчилерден ишеним грамотасын алуу. Мына ушул гана функция президентте болот. Дагы бир функциясы бар. Эгерде мамлекетте премьер-министр менен парламент катуу талашка түшүп, экөөнүн ортосунда бир чоң жаңжал, саясий жаңжал боло турган болсо, парламент дагы, премьер-министр дагы тилге келе алышпай, мамлекет кризиске такала турган болсо, ошондой учурда гана президенттин ролу көтөрүлүп, арбитрдик ролду ойноп, ал өзүнүн туура сөзүн айтканга мүмкүнчүлүк боло турган гана функциялар калат. Мындайча айтканда, бийликтин баары премьер-министрдин колуна өтөт экен. Ал эми анын ишмердүүлүгүн парламент көзөмөлдөп баа берип турат. Акыркы 7 жылдан бери Кыргызстанда так ушул система иштеп жатат. Бирок бул жерде дагы бир жагдай бар. Жогорку кеңеш өзүнө жоопкерчилик албай калууда. Ушул кезге чейин өлкөдө канча жолу өкмөт алмаштырылды. Ал эми сапасыз кадрларды алып келгени жана кээде саясий оюндарды уюштурган үчүн көпчүлүктүн коалициясынын кылы дагы кыйшайган жок. Эксперттер парламенттик системага өтүп алсак, барган сайын жогорку кеңештин иштөө сапаты жакшырып, депутаттар жоопкерчиликтүү боло баштайт деп ишенишет. Ошондой эле парламенттик башкаруудагы өлкөлөрдө президент коалиция куруу үчүн партияларга мандат берүү укугунан ажыратылган. Парламенттик мамлекетте биринчи орун алып келген партия автоматтык түрдө конституцияда жазылат. Бир жолку мүмкүнчүлүк ошол партияга берилет. Эгерде бир жолку коалицияны куруудан кийин курай албаса, ошол биринчи орунду алып келген партия же болбосо фракция, анда кийинки коалицияны куруу автоматтык түрдө кете берет. Парламенттик мамлекетте президентти парламент шайлайт. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары күчөтүлсө, ал бул жүктү көтөрүп кете алабы, бул дагы чоң суроо. Анткени азыркы депутаттардын ишине эл ыраазы болбой келет. Ошол эле курултайда жогорку кеңештин жумушу канааттандырарлык эмес деп табылды. Мындай шартта өлкөдө бийликти 120 кишинин колуна берүү кооптуудай көрүнөт. Эгер Кыргызстан дагы бир жолу конституциялык реформага бара турган болсо, жакшылап ойлонушу керек. Ошондой эле баш мыйзамга ар бир бийлик бутагынын ыйгарым укуктарын тактаана жазуу зарыл. Ал эми референдум аркылуу элдин колдоосун алуу анча деле көп кыйынчылык жаратууда эмес. Кыргызстандыктарга конституциялык реформа канчалык зарыл экени жакшылап түшүндүрүлсө, эл добуш берүүдөн качпайт. Кыргызстанга конституциялык реформа жүргүзүш керекпи? Жок. Бир чети, может, керек деле жок. Улам сайын, жыл сайын эле канча жылдан өткөзүлүп элеби? Билбейт экенбиз. Болгондо эмне, болбогондо эмне? Өзгөртүш эле керек го. Неге? Канчалык көп өзгөртүп атышат, бирок ошондон толугу жок болуп атпайбы? Ишенчилик жок. Рахмат. Өткөрсө деле өткөрбөсө баягы мамайдын көрү деп. Белгилей кетсек, 2 жыл мурда парламентаризмге ыктап премьер-министрдин бийлигин күчөтүү максатында деп 2020 жылга чейинки мораторийге карабай конституциянын 30дай беренесине өзгөртүүлөр киргизилген. Бирок саясаттануучулар эл ал реформанын өзүрүн көргөн жок дешет. Аны демилгелегендер дагы ар кандай шартка байланыштуу пайдасын көрбөй калышты. Мындайча айтканда 2016 жылдагы конституциялык өзгөртүүлөр атайын бир кырдаалга ылайыкталып жасалганын турмуш көрсөттү дешет эксперттер. Ал реформанын пайдасы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиевке гана тийди окшойт. Анткени баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык эл өкүлү биринчи вице-премьер-министрликке дайындалса, парламенттеги мандатын сактап кала алат. Сапар Исаковдун өкмөт отставкага кеткенден кийин Шадиев кайрадан жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүн уланткан. Андан башка реформаларды эл сезген дагы жок. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС Жумалык. Конституциябыз 10-нчы рет өзгөртүлө турган болсо, анда баш мыйзамга мамлекеттин маалыматтык саясатын жөнгө салган өзгөчө берене кирип калышы дагы мүмкүн. Депутат Акылбек Жапаров жаманды жашырып, жакшыны ашырып айтуу керек деп чыкты. Анын бул сунушу бул жуманын эң көп талкууланган жаңылыктарынын бири болду.
Эл өкүлү журналисттер маалыматты ылгап берип, өлкөнүн намысын сактап, бизге келе турган чет элдиктерди үркүтпөй турушу керек деп эсептейт. Жапаровдун пикиринде кылмыш, кырсык, коррупция жана башка жагымсыз нерселер жөнүндөгү кабарларды кыргыз тилинде гана жарыялап, ал эми орус, англис жана башка тилдерде жалаң жакшы жаңылыктарды жайылтуу туура. Депутаттын бул идеясы халва дей бергенден ооздун ичи таттуу болуп кетпейт деген ылакапты эске салууда. Акылбек Жапаровдун айтымында мындай ыкма Грузияда ийгиликтүү иштеп, жаман жаңылыктар чет элдиктерден жашырыла баштагандан кийин ал өлкөгө инвесторлор менен туристтер агылып келе баштаган имиш. Депутат Акылбек Жапаровдун пикиринде Кыргызстандын маалымдоо каражаттарында сабап кетти, өлтүрүп кетти, зордукталды, жол кырсыгына кабылды деген жаңылыктар орус жана англис тилинде жарыяланбашы керек экен. Себеби мындай маалымат биздин өлкөгө келе турган туристтерди жана инвесторлорду үркүтүп жатыптыр. Андыктан Акылбек Жапаров өлкөдөгү жамандыкты жашырып, жакшылыктарды болсо ашырып айтууга чакырууда. Биздин конституцияда жазылган элдердин каада салттары менен үрп адаттары конституция менен корголот депчи. Биздин титулдук нация кыргыздарда илгертеден бери сөз бар, жаманды жашырып, жакшыны ашырып айтыш керек депчи. Жакшыбы жаманбы атасы өлсө деле угузат дейт, угуза берейли. Бирок орус тилинде, биз орус тилдүү туристтердин эң көп катмары бизге келип атат. Анан англис тилинде биз Кыргызстан жөнүндө жакшылыктарды эле жазып, биз кандай кооз экен, кандай жакшы адамдарыбыз бар, тамагыбыз таттуу, суубуз таза деген сөздөрдү жазсак туура көрүп атам да. Депутатка мындай идея Грузияга болгон иш сапарынан кийин келген. Ал мамлекетте терс мүнөздөгү маалыматтар грузин тилинде гана жарыяланат дейт Жапаров. Ал эми англис жана орус тилдүү окурмандарга жалаң жагымдуу жаңылыктар сунушталат эмиш. Мындай амалдын натыйжасында Грузияга келген туристтердин саны мурда 3 миллионду түзсө, азыр 9,5 миллионго чейин жетет экен. Биздин өлкөдө мындай болуп калды да, азыр өнүш керек десе эле Грузияны кеп кылып калдык да. Ар бир мамлекеттин өзүнүн өнүгүү жолу болот. Кандай гана күндө болбосун да. Анан бирөөнө салыштыра келген менин оюмча туура эмес. Андыктан Грузияда мындай болот, анан биз мындай кылышыбыз керек деген түшүнүк мен колдобойм да. Анын үчүн орус тилдүү массалык маалымат каражаттарындагы маалыматтарды чагылдырыш керек. Анда эмне болуп калат? Бул жерде хаос болуп калат, орусча айтканда. Бирөөнө маалымат берем, бирөөнө бербейм деген түшүнүк болбош керек да, андай болбош керек. Бир чети депутаттын өлкө аброю үчүн күйүп-пышып жатканынын да жөнү бар. Кыргызстандагы жаңылыктардын дээрлик 70% терс маалыматтар. Кыргызстанда 1000ге чукул маалымат каражаттары Юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Бирок алардын ичинен активдүү ишмердүүлүк жүргүзүп, коомдук пикирге таасир этип жаткандардын саны 200дөн ашат. Азыр жарандардын көпчүлүгү интернет колдонууга ыктап жаткандыктан маалымат сайттардын популярдуулугу артууда. Ал эми сайттардын басымдуу бөлүгү маалыматтарын окурмандарына орус тилинде жеткирет. Ал эми орус тилдүү маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Акылбек Жапаровдун мындай демилгесин акылга сыйбаган нерсе катары кабыл алышууда. Өлкөдө болуп жаткан жагымсыз окуяларды башка тилдерде жарыялоону токтотуу бир чети сөз эркиндигин кысымга алуу болсо, экинчиден элдин туура, так маалымат алуу укугун бузууга барабар. Мындай чектөө өлкө мыйзамдарына да каршы келет дешет эксперттер. Орус тилдүүлөргө мындай мүмкүнчүлүк, кыргыз тилдүүлөргө мындай мүмкүнчүлүк деген түшүнүк болбойт. Себептен журналистиканы өзүңөр билесиңер, бардыгын бирдей калыс, так, айкын чагылдырыш керек. Ал эми юридикалык жактан айта турган болсок, ал өзүнчө чоң орчундуу маселе да. Ал жерде массалык маалымат каражатынын мыйзамы бар да. Анын бардыгын толугу менен карап чыгыш керек да. Эми балким депутат өзү мыйзам чыгаруу палатасында отургандыктан ошол жагын жөнгө алсак, биз колго алсак болот деген үмүттү айтып атса керек. Бирок журналистика жаатында андай түшүнүк жок. Журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жасап, маалыматты жаап жашырууга ансыз деле мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ар дайым аракет кылышууда. Жакында эле Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев кол алдындагыларга журналисттерге маалыматты өзүнүн макулдугусуз бербөө тууралуу буйрук чыгарганы да сөз эркиндигин чектөө катары бааланууда. Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен Кыргызстан сөз эркиндигинин сакталышы боюнча коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу алдыда. Бул жетишкендикти сактап калуу биздин мамлекет үчүн канчалык маанилүү экени айтпаса дагы түшүнүктүү. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кыргыз коомчулугунун турмушунда абдан чоң орунду ээлеп, көп убактыбызды, акчабызды алган аштойлордун мезгили аяктап баратат. Экономисттердин эсептөөсүнө ылайык той топур калың элди эң көп чыгашага учураткан. Жылына өлкөбүздүн 1 жылдык бюджетине тете каражат 2 миллиард долларды айланткан көмүскө индустрия болуп калды. Соңку 15 жылда бул тармак чынында эле экинчи экономикага айланып, анын өз инфраструктурасы, жүздөгөн тойканалар пайда болду.
Тойлорду азык-түлүк, кийим-кече, анын ичинде эч качан кийилбей турган кийит менен камсыздаган соода бизнеси өнүктү. Кыргызстандын шоу-бизнеси концерт берип, аудиодиск сатуу менен акча таппастан тойлорду тейлөө менен байып жатат. Бул тармактын эң таанымал өкүлдөрүнүн бири болгон Мирбек Атабеков өткөн дем алыш күндөрү балдарынын жээнтек жана сүнөт тоюн өткөрүп, анда устукан тартылбаганы талкуу жаратты. Ооба, карапайым эл үчүн тойго карамал союу тойдун эң чоң чыгаша бөлүгү. Бирок Атабековдун жакшылыгынан кийин чакырылгандардын көк пакеттеринде жилик-жилик эт болбогону ал той ысырапсыз өттү дегенди түшүндүрбөйт. Мирбектин үй бүлөлүк майрамы өткөн залды кымбат гүлдөр менен жасалгалоо эле бир жылкынын баасы болот деп жатышат. Ошентсе дагы ал тойдун эстетикасына эмес, анын дасторконуна маани берген көпчүлүк анда эт тартылбаганын гана сөз кылышууда. Кандай болгондо дагы Атабековдун жакшылыгы той топур коомубуз үчүн абдан талуулуу маселе экенин дагы бир жолу эске салды. Байлар үчүн албетте бул маселе эмес. Сөз калктын калың катмары жөнүндө. Тойго каражат короткондой, балдарыбыздын билим алуусуна, ишкерлик кылып, өзүнчө бизнес ачуусуна инвестиция жасасак, балким коомдук аң сезим өнүгүп, аны менен бирге мамлекетибиз дагы өркүндөмөк. Быйыл Кыргызстан Айтматовдун 90 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Негизги иш-чаралардын бири жакында эле Залкар жазуучунун кичи мекени Таласта өттү. Анда карапайым элге ат оюндары көрсөтүлүп, даражалуу конокторго болсо 30 жылкы союлуп, эт тартылып, ал эми Залкар жазуучунун адабий мурасына таазим кылуу формалдуу иш-чаралар менен гана чектелди. Мындан улам бул мааракенин уюштуруучулары Чыңгыз агабыздын чыгармаларын окуп керек деген пикирлер арбын. Бул кичинекей эле майрам да, балдардын майрамы. Мен өзүм свадьбам болгондо, мисалы мен көп элди чакырып жылкы сойгонмун. Мен Кудайым буйруса, сөзсүз түрдө ошол уул кыздарым чоңойсо, калың элди чакырып, сөзсүз түрдө устакан тартамын. Бирок жөн эле баягы ар кандай себептерди, албетте кыргыздын салтынын баардыгын биз сыйлайбыз, анын да өзүнүн жакшы философиясы бар. Анын баарын барктайбыз. Бирок ар кандай себептерди ойлоп чыгарып эле ысырапчылык кылып, устакан тартуунун кажети жок деп ойлойм да. Азыркы күндө себеп дегенди көп байкайбыз. Канчаден ресторандар бар, ошол жактын 90% карызга батып кетишет. Көбү кредитке алып той беришет. Тушоо кеси болобу, ушундай туулган күн болобу, ушундай майрамдарда чыгашанын кереги жок деп ойлойм, көп чыгашанын. Мирбек Атабеков үй бүлөлүк жакшылыктар өтө көп чыгым менен өтпөшү керек дейт. Бирок ири мааракелерди өткөрүүдө шарт болсо жандык союлуп чоң той берилиши керек деп эсептейт. Мен ойлойм, ушул там той, сүннөт той, туулган күн деген сыяктуу майрамдарда жылкыны союштун деле кажети жок деп ойлойм да. Эгерде мисалы мен жакшы тилектерим бар, мисалы айылга барып, элдин батасын алыш үчүн жакшы бир чоң иш жасасам, жол курамбы, айыл үчүн бир жакшы бир нерсе кылып кетсем, ошо элимди чогутуп, элим мына бул менден силерге жасаган бул жакшы бир ишим болсун деп туруп, жылкы сойсом болот. Ошол юбилейлерге сойсо болот. Себеп дегенде улуумун аксакалдар алар деген эт жегиси келишет. Мына жаштардын байрамы болуп аткандан кийин мындай нерселерге анын кажети деле жок деп ойлойм. Атабековдун тоюнан 2 күн өткөндөн кийин эмгек сиңирген артист Динара Акулова тапкан жана баккан энелеринин 80-90 жылдык мааракесин белгилеп, 300 адам чакырып чоң той берди. Анда бир жылкы союлуп, конокторго болгон сый көрсөтүлдү. Ырчы айым энелери үчүн чоң той берүүнү кичинесинен бери тилек кылганын, ал үчүн көптөн бери даярданып жүргөнүн айтат. Ал ою эми ишке ашып жатканын белгиледи. Эч кимден карыз албай, тапкан каражатына энелеринин ыраазычылыгын алып жатам дейт ал. Эми ким кандай ойлойт билбейм. Мен атайын экениме, бирөө төрөгөн энеме, бирөөнү баккан энеме атайын канча жылдан бери өздөрүнө акча чогулткам. Аз-аздан салчу иштеген сайын максат кылгам ушул чоң той бергенге мүмкүнчүлүгүм жеткенде ачам деп. Бул ысырап эмес. Себеп дегенде 90 жаштагы эненин батасын алабыз деп суранып, мен барайынчы тойго деген меймандарым отурат залда. Ал мен үчүн өтө чоң сыймык да.
Өзгөчө күз айларында той аштар абдан көп болуп, ашыкча чыгым менен өтүп жатканы боюнча көп эле сын пикирлер айтылып, ысырапкорчулукту токтотуу маселеси көтөрүлүп келет. Кээ бир айылдарда электиктер жамандык жакшылыктарда чыгымдарды азайтууну өздөрү демилгелеп, чектөөлөрдү коюп алышкан. Айрым жерлерде аялдардын кийит көтөрүп баруусуна бодомол союуга тыюу салынган. Бирок бул деле абалды кескин өзгөрткөн жок. Борбор каладагы тойканалардын биринин администратору маареке өткөргөндөр шартына жараша өткөрүп жатышканын белгиледи. Тойлор азыр уже акындан баштап атат, аз болуп баштап атат. Сезон бүттү. Анан эми тойго жараша юбилей болобу, свадьба болобу, жылкы союлат. Анан адамдын санына жараша союлуп атат. Мисалы, эми чоң той бергенде бул кыргыз када салт болуп калыптыр. Акырында устукан тартып, беш бармак берип дегендей. Анан той ээси мисалы тартпаса дагы сөз болуп калышы мүмкүн экен. Ушундай да ой пикирлер болуп калат. Ысырапчылык деп айта албайм. Себеби тойдун ээси өзү чечет эмне кылганын. Анан азыр бирок мурункуга караганда этти азыраак берип калышты. Мурун устуканды көбүрөөк берчү көлөм, азыр кичине азайтып калса. Той топурга мыйзам аркылуу тыюу салыныш керек дегендер да болгон. Парламентте да бул маселе көтөрүлүп, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова ашыкча шаан шөкөттөрдү чектей турган мыйзам сунуштаган. Бирок ал документ парламенттин колдоосун тапкан эмес. Маданият министрлиги да ысырапсыз той өткөрүүнүн сценарийине сынак жарыялаган эле. Анын жыйынтыгы менен жаңы тартип киргизилип, той аштарга ашыкча чыгымдар азаймак дешет демилгечилер. Бирок элдин напсисин күч менен чектөөгө болбой турганы айтылып, ал демилге ишке ашпайт дегендер да бар. Ошо кошумча алып келип эле ошонун өзү эле жабып коет. Ошон үчүн көп элдер тойду кафеде, ресторандарда, чоң эмелерде беришет деп ойлойм. Тойго адамдар биз камынабыз, жылдап камынабыз, айлап камынабыз, тилек кылып, максат кылып анан беребиз да. Мен ойлойм, баягы ысырапкорчулукка жол бербей же чектөө киргизүүнү бул чектөө киргизүүнү биз биринчи иретте жана жамандыкка киргизишибиз керек. Ал айттырбай келет. Ал дедирбей келет. Ага адам даяр болот, даяр болбой калат. Ошондуктан ошол жака чектөө киргизиш керек. Бул болгон нерсе эмес, бул биздин ата бабадан калган нерсе. Мисалы үчүн илгертеден биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз канча деген жакшылыктарга, жамандыктарга барып, мисалы үчүн тигинин ошондой эле тоюна барып, ошондой эле этин жеген да. Анан эми сен ошол өзүңкүнө келгенде бербей койсоң, ал айтат да, бул пейли кетип калган биздин кыргыздын салты. Муну бериш керек обязательно. Жамандык жакшылыкта союлган жылкынын эти мындай 3 тай казанга бөлүнүп салынат. Анда бышырылган эт 220 кишиге бөлүнөт. Эгер союлган малдын эти келгендерге жетпей кала турган болсо, маареке ээси дагы кошумча мал союуга туура келет. Мындай бир табакка 6 устукан салынып, келгендерге таратылат. Азыр этти казандан жаңы чыгарып, этти сергитип атабыз жайып. Азыр мындан арта кененирээк жаябыз, этти сергитебиз. Сергиткенден кийин кесип кайра устукандайбыз. Касапчы Кубанычбек Садыков 15 жылдан бери тойлордо кызмат кылып келет. Эт бышырып, конокторго жетээрлик кылып, устукандап бөлүп берет. Кыргызда сөз айтылат го, тиги эт жегенден эт бергенден кет дегенде. Бул негизи өзүбүздүн Кыргызстанда башка эмне тамак жейбиз. Мисалы үчүн башка чет өлкөдө башка тамактарды өздөрүнүн тамактарын жейт. Ар бир жерде өзүнүн эмесин. Салтты колдош керек да. Малды багабыз, эмнеге багабыз малды? Ушундай жакшылыктарга мал союлсун, элден батасын алсын деп ошого жараша союлат да, элдин санына жараша. Бул ысырап деген эми ысырап болгондо, мисалы үчүн 2-3 сойсо, 3-4 союлса ысырап деп айтсак болот да. Андай деле бар бизде, андай жок эмес. Ошо сойгон эле малдан чыгарабыз. Бул ата-бабабыздан калган кыргыздын салты да. Жылкы союлгандан кийин сөз уча чыгыш керек. Бул уча эң сыйлуу конокко берилет да. Уча тартылбаса, анда жылкы союлганы билинбей калат дешет касапчылар. Мындан улам бул эң сыйлуу устукан сөзсүз тартылышы керек. Антпесе той ээси мал сойбой эт сатып эле бышырып койгон турбайбы деген сөзгө да калат экен.
Назира Кадыева жар айтып тойлордо алып барып жүрөт. Ал ашыкча чыгымдарды, убаракетчиликтерди жоюу керектигин колдойт. Той аштарда тартылып жаткан тамак аштардын санында кыскартуу керек деп эсептейт. Сый, урмат тамак менен ченелбеши керек дейт ал. Бирок анын пикиринде элдин түшүнүгүн өзгөртүү оңой болбойт экен. Анткени өзү да бир жакшылыгында эт тартпай, конокторунун сынына калганын айтат. Мирбек туура кылган, чындыгында мен да буга чейин дал ушундай той өткөрүп, үчүнчү тамак бербей, устукан тартпай, мындай сынга кагылгамда көрсө эл айта берет экен анычы. Ошол себептен мен ойлоп атам да, баягы ойдон, сөздөн ишке өтүшү мезгил келип жетти деп. Себеби дегенде, мисалы үчүн той берип аткан инсан дагы тоюн баягы уюштуруп жатып ушунчалык чоң психологиялык мындай кооптонууда жүрөт да. Ал эми тойго келаткан коноктор дагы, мисалы үчүн алып карайлы, тойго баратканда 2000 сом менен баргандан уяласың. Себеби дегенде баягы ресторанды жапсын деп ойлойсуң, той ээси баягы кандайдыр бир кыйын учурда калбасын депчи. Анан шоу жана башка программаларын эске алып жок дегенде бир 5000 сом менен барасың да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, биз баарыбыз биргеликте мындай самалыкты колго алып туруп, жөн эле сүйлөй бербей, бул нерсени ишке ашырып, чыгымга, ысырапкорчулукка баарыбыз мындай жоктечү мезгил келип жетти деп ойлойм да. Айрым маалыматтар боюнча өлкөдө 1,5 миллион адам жылына жок дегенде бир той же аш өткөрөт. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен кыргызстандыктар орто эсепинен той аштарга жылына 2 миллиард доллар коротор аныкталган. Конечно, тойдон кийин көбүнчө бизге келгендер болот. Жанакы айтып кетпедим, жанакы кан кусуп келгендер болот. Аларды биз адегенде аракет кылабыз да, баягы дары менен токтотуугачы. Күзгү той топурлардын дагы бир кесепети ченемсиз тамактануудан кийин ашказаны, ичегилери же боору катуу ооруп дарыгерлерге кайрылгандар кескин көбөйүп кеткени. Ахылатчандардын айтымында бейтаптар тойдо тамак ашты ылгабай жеп организмине күч келтирип, ооруканага түшүп калышат экен. Кээ бир учурда операция кылууга туура келет. Оорубаган адамдар 3 маал тамак ичсе, бул ашказан менен 12 ичеги менен жабыр тарткан оорулар, булар күндө бөлүп кичине-кичинеден, аз-аздан жана бөлүп. Тойго барганда, ашка барганда жерде эми болгон тамакты отуруп жей беришет, ошондо эми баягы тойо ичишет, салаттар болот, түрлүү тамактары болот. Анан баарын тең эле ичет. Кыргызда жакшылыкка сөз барга, жакшы тамак алса жаман курсак айлысын деп айтып коюшат го, бирок ал негизи туура эмес. Ден соолукка караш үчүн ошондой жана бөлүп ич керек да тамак. Тойдо болгондо жанакы ичкилик да кошулат. Ошондо ашказанга күч келет дагы. Ашказандын ичиндеги давление чоңоюп кетип, анан куса башташат. Кусканда ички ашказандын ичинде давлениеси көбөйүп, ичиндеги былжыр эттери айрылып кетет. Ашыкча тоюп алуу ден соолукка зыян экенин дарыгерлер дайым эле эскертип келишет. Өзгөчө оорулар тамакты ылгап жеши керек. Бул бейтап ашказаны ооруп кайрылгандардын бири. Ал тойдон кийин ден соолугу начарлап куса баштаганын айтат. Ага кошумча суукта тийип калды дейт ал. Билген эмессиз, ушул ашказаныңыз ооруй тургандыгын жөн эле. Өзүм дагы тойдон тяп арага чейин күч келтирип коймошойт да. Аларда тойдон баягы ичкенде ичип алган. Суукта берсиз. Кайра ашкадан тамак эткенде кирбей эле кузуп, ашкадан кабыл албай эле ошо менен акыры менде ысык жарым ичип алганда токтогон. Ошондон башталды. Кан кетип операция болдубу? Жок, операция болду. Жөн операциясы токтоттук. Операциясы эле жок. Операциясы. Жардам бердиңиздер. Ой, жардам бердим, уже токтогон жакшы болуп калды эми азыр. Ошентип аш тойлордогу ашыкча чыгымдар калың элдин чөнтөгүн жукартпастан гана калктын саламаттыгына дагы кесепетин тийгизүүдө. Тойкана ээлеринин айтымында жүздөгөн конок чакырып той топур өткөргөндөрдүн басымдуу көпчүлүгү чыгымдарын актай албай карызга батып калышат экен. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС Жумалык. НТС'тин кабарчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти. Саламатта болуңуздар. Азыр болсо Жамалбек Жумаевдин «Параллель» аттуу автордук берүүсүн көрүңүздөр.